мисалы Түштүк Корея, Жапонияга барсаңыз, аэропорттон чыксаңыз, таксинин баары ушунчалык таза, жанагындай сиденьяларын, отургучтарына аппак ушундай эме тагылган, керек болсо таксисттер жанагындай аппак перчатка кийген, фуражкачан, мындай турист катары түшсөң абдан жагымдуу да. Ошондой шарттар коюлабы, коюлбайбы бизде? Буюрсалар да эске алынат. Бул бир эле Корея эмес, ошол эле Кытай мамлекетинде дагы ошо өзүңүз айткандай ак перчатка кийип, өзүнүн униформалары бар. Баардык андай шарттар буйруса да карайбыз. Азыр чоң көйгөйлөр аэропортко түшкөндө мен интернеттен кээ бирде окуп каласың. Мисалы жакында бир Россиядан бир аял келиптир, баласы оорулуу экен, ДЦП ушундай. Анан биринчи жолу Кыргызстанда келиптир, аэропорттон түшсө эле Бишкекке чейин 4000-5000 сом деп дароо эле айтып беришиптир да. Эми андай акча турбайт да. Анан аны бир журналист көрүп калып, ортодон киргишип, таксисттер менен мушташа кестип жастап, анча турбайт. Ал реалдуу түрдө бир 500 000 сом эле турат деп, акыры ошол аялды жеткирип коюптур. Кыскасы мындай бир жапайы мамиле бар да. Мындай туристтин деңгээлине карап, кээ бирде ар кандай таксисттер бар. Ошол жагынан кандайдыр бир регулировка болобу, болбойбу? Ооба, туура маселени белгилеп кеттиңиз. Эми аэропорт бул ар бир мамлекеттин жүзү болот. Бизге аэропортко келгенде действительно такси жагынан аябай оор бизге маселе бар. Анын баарын буюрса жөнгө салабыз. Аэропортко только лицензияланган бир шарт талаптарга жооп берген гана таксистерди киргизесиздер, Ооба, туура ошондой болот.